Элге иштеп таза суу. Сузак районундагы Актоок, Каду жана Кыз-Көл айылдарында буга чейин таза суу маселеси курч болуп келген. Анткени тоо койнундагы бул айылдарда булактар болгону менен алардан сууну ташып келүү көйгөй жаратчу. Ал эми булак жук жердегилер мал жандыктар менен катар эле арыктагы суудан пайдаланып келишчү. Буга чейин сайдан, булактан, арыктан суу ичип жүргөнбүз. Кыштын күндөрү жазгамал баткактарда кыйынчылыктар көп болгон. Бу дагы бизге Алла насип кылган экен. Эл журт бар экен, мына чоңдорубуз, балдарыбыз бар экен. Мынантип бизге суу куруп берип атат. Сууну алып келип бергенге катып аракет кылып атат. 1000 мәртебе ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аталган айылдарда 6000ден ашуун калк жашайт. Эми алардын ар биринин үйүнөн ичүүчү суу чыгарылат. Ал үчүн өлкө казынасынан 111 миллион сомдон ашуун каражат каралып, куручу тарап тендерден 85 миллион сомго утулган. Кыз-Көл айыл аймагынын башчысы Автандил Кушпаков курулуш иштери аягына чыкса, аймак 100% таза суу менен камсыз болоорун айтат. Бирок булактардан суу түтүктөрдү тартып алган бир топ айылдарга баары бир таза суу долбоору аркылуу талапка ылайык ичүүчү суу жеткирүү зарылдыгы бар. Барлық айылдар таза суу камсыз болду айта албайбыз. Себеби мурда суу башаттарынан тиги булактардын көзүнөн суу тартып ичип жүргөнбүз, бирок замандын талабына ылайык азыр ар бир үйдөн чыга турган таза суу проектлерди даярдап атабыз. Буюрса кийинки жылга дагы долбоорубуз бар. Мына 5 айылды камтыган проект жазып атабыз. Ошол буйруса өтүп калса, Кудай кааласа, Кыз-Көл айлык боюнча толук таза суу менен камсыз болот. Дал ушундай эле айылдарды таза суу менен камсыздоо аракети Жалал Абад облусунун 48 айылында жүрүүдө. Анын ичинен 24-ü өлкө казынасынан каржыланса, калганы Ислам өнүктүрүү банкынан каржыланарын айткан облус жетекчиси Кыянбек Сатыбалдиев калкты ичүүчү суу менен камсыздоо иш аракеттери тууралуу буларга токтолду. Жакшы жаңылык. Жакында эле урматтуу президенти Сооронбай Шарипович Кытай элине барганда, Кытай Республикасына барганда 100 миллион доллар грант бөлүнгөн. Ошол буюрса бизге бөлүнүп атат. 105 айылга жете турган. Ошол 105 айылга жете турган 100 миллион доллардык азыр долбоор иштери мына азыр атайын Кытайдан мамлекетинен, ошондой эле биздин мамлекетибизден рабочий группа деп коебуз. Ошол түзүлүп, бүгүнкү күндө ар бир райондо иш алып барылып атат. Жалал Абад облусунда 441 айыл болсо, анын 179-унда таза суу жок. Тагыраагы облустун 44% айылында ичүүчү суу тартылган эмес. Буга чейин Жалал Абад облусу калкты ичүүчү суу менен камсыздоодо башка облустардан эң артта экени айтылган. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.